Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh aytkan fi kavlihi ta'ala Kur'an'da Rum suresinin 41. ayeti. Şeyhim siz bugün tetra tap gel albay kapsız dilekке karşı. Alыс жақтан келіп қалдыңыз да бүгін сабақтың записін алып тұрушылар жазып шығышыңыз керек. Рум сүресінің 41. аяты. Аллах Таалам айтқан: "Захарал фасаду фил барри вал бахр." Шунчалық бұзықшылық жер бетін қаптап кетті дейді. Құрғақтықты дағы, деңізді дағы қаптап кетті дейді. Адам қайсыл жерде болбасын, бұзықшылық қаптап кетті деген сөз да. Ошондо қала Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh ушуну чечмелеген экен тафсирлеп. Тауил кылып. Албару құрғақ жер деген хуал лисан тилди айтып атат дейді. Тил кылгылыктын баарын кылып туруп, судан құрғақ чыгат экен да ошон үчүн. Сөөгү жок экен да, баягында куйт адамдар бар го, сери кардинал деп коебуз го. Акырын элдин баарына жакшы адам көрөт, бирок бузукчулуктун сүрөтүн тартып коюп, дигине чыгарып, муну чыгарып, дигине чыгарып, муну октоп коюп, дигине мынтип туртуп коюп, анан өзү жакшы адам болуп тымпыйып отура берет да. Ал убактылуу эле. Кыңырыш 40 жылда билинсе, азыр 40 секундта билинип кала турган замандабыз азыр. Ал эң жаман адам ошол. Кылмышты бирөөнүн колу менен жасаткан. Ал өзүн эң акылдуу деши мүмкүн, бирок Аллах Таала ага убакыт берип атат, токтот деп. Ал өзүн акылдуу ойлобош керек. Бир күн ошол ишинен тобо болбос, Аллах Таала ушундай чабат, ал тура албай калат ордунан. Ушундай эмеге түшөт кылтакка. Бирөөгө оргаса өзү түшөт дегендей да. Вала яхиқул макру саййу илля би ахли. Курандын аятын биздин кыргыздар сон макал кылып которгон да. Демек жамандык өз башынан гана тиет деген сөз. Демек кургактык деген тил да айтып атат. Тил эмнеге тил кургак чыгат экен да, бүт нерсени кылып турупчу, көңүлдү жаралап. Вал бахру ал эми деңиз дегени бу киши чечмелеп атат Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh сахаба. Хуал калб жүрөк дейт. Көңүл буруңуз, жүрөк дейт экен. Жүрөк. Фаида фасада лисан, эгер адамдын тили бузулса, бакат алейхи нуфус, адамдын бүткүл денеси 360 мүчөсү, 359 мүчөсү тилден бөлөк. Бүт бардыгы ыйлайт экен да, аттиң ката кылдың деп. Аксакал адамдар болот го, жакшы жаштыкка салып кээде ката кетирип койсоң, бетиң айтпайт эми кишилер. Сен бул жерден жаңыл аттиң деп эле башымды кычып калат деп, эмне ушул жерден бул ойлонбоду депчи. Шашып койду да жигит бала деп. Ошо тил жаңылыштык кетирсе, ката кетирсе, бүткүл адамдын денеси ыйлайт экен да, эй тил депчи. Эртең таң атканда тилден суранат экен да нарсе. Кантип суранат? Жагдайдын тили менен. Сен бүгүн иритпечи бизди. Сен бүгүн бизди азапка салбачы башыбызды депчи. Тил бузулса, жүрөк бузулат дейт. Вайда фасадал калб, көңүл буруңуз, эгер жүрөк бузулса, бакат алейхил малаика, ага периштелер ыйлайт дейт. Анткени адамдын эң кымбат нерсеси жүрөк, а жүрөктө имандын орду да бул. Иманы бузулса, ишеними түз эмес болсо, ага керек болсо периштелер ыйлайт дейт. Эми периштелер ыйлайт деген азыр ылдый жакта түшүндүрмө берет. Караңыз. Тил бузулса дегени кандай? Тил сөгүнсө. Бирөөнү ушактаса, бирөөнүн көңүлүн оорутса, туурабы? Куйтулук, арамза сөздөрдү айтса, нафсы ыйлайт дегени адам баласы ыйлайт экен да. Бул сөөгү жок тил адамдын көңүлүн жаралатып коет экен да. Бир окуя болгон ошентип. Мектепте окуп жүргөндө агайыбыз айтып калды эле. Көлдө ошо балыкчы тарапта да экен, айтор бир тарапта, бир белгилүү жердин атын айтпай эле коелу. Жөнөкөй тамашадан тилге ээ болбогон сөз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го: "Иннал абда ла ятакалламу бил калима." Бухари Муслимде келет бул хадис. Пенде бир сөздү сүйлөйт, вала юлqi laha balan, ага маани бербей сүйлөйт, бирок ошол сөздү жаман чиритки сөз болгон үчүн тозоктун түбүнө ташталат дейт. Кайнысыйда отурган экен. Илгери баа билесиздерби, илгери дегенде өзүндү бир отоло чалгылып көрсөтүп атам го, кечиресиз. Мурдагы учурларда баягында клон деген сериал болот эле го. Жади анан клон деп бразильский. Ошону көрүп отурган экен, баардык отуруп дасторкон үстүндө көрүп отурса, анан баа кечирип коесуз. Адепсиздик кылып бузбайын, кечирим сурайм алдын ала. Жел чыгарып коюп тур кайнысы. Анан баардыгынын көзүнчө анан жеңесин айтып турам, жеңе уялбайсызбы депчи. Өзү жел чыгарган өзү. Анан бет бактык кылып кээде аша чыгып кетет да. Туура эмес түшүнчү. Как будто кайныга жеңеси адал болгонсупчу. Ошо чегара болуш керек. Ички кийимин жуудурбаш керек. Уят эми чоңоюп алып деле өгүздөй болуп жуудура береби. Ички кийим ал күйөөсүнүкүн гана жууш керек, баласыныкын. Бул уят нерсе, ошондон башталат баардыгы кенебестиктен. Анан жеңем уялбайсызбы деп койгон экен, байкуш намысына чыдай албай барып астына өлүп алыптыр да. Тил ушундай. Сөз жаман. Дигиники да туура эмес, дигиники да туура эмес. Шайтан азырган. Тил жаман экен. Адам жүрөгүн, ушу тил себептен адам имандан чыгып кетиши мүмкүн, билбей. Динди мазактап шылыңдап отуруп, өзүнүн акыретин күйгүзүп алышы мүмкүн да. Этиятташ керек. Бакатали адамдар иле, жүрөк бузулса дейт. Жүрөк кантип бузулушу мүмкүн? Бир рия, маселен, мисалы рия кылып дейт. Жүрөктүн бузулганы эмне экен?
Адам ибадатты кылышы мүмкүн, бирок рия кылып да. Мен деген ажикемин да мен депчи. Мен деген умрага баргам да, мен канча жыл балампай жыл илим алгамын. Мен канча жылдан бери 5 мал эмес тахажжуд окуймун деп амалды аткарат Кудай үчүн эмес, элге мактаныч үчүн, элге көрсөтүш үчүн. Ошол адамдын жүрөгү өлдү деген сөз болуп калат экен да, Кудай сактасын. Анткени жүрөк түз Аллага ибадат кылып байланыш керек эле да, бул адамдарды карап атат да. Кудай сактасын эми, Кудай сактасын. Периштелер ыйлайт деген кандай? Кыйла айткан экен ал хикма. Эмне үчүн мунун сыры? Аллах Таалам бир тилди берди. Эмнеге десе, пендеге сабак болуу үчүн дейт. Мен кыргызча которуп кете берейин дароо эле. Кереги жок нерсени сүйлөбөй, ойлонуп туруп сүйлөгөндө бир эле тил берди дейт. Бир эмес, эки тил болгондо элестетиңиз, Кудай сакта. Бардыгы эле 200 болуп кетмек окшойт да. Буга бир сүйлөп, бир тилден ушунча зат тартып атабыз, мисалы, ар ким өзүбүз билебиз да. Кудайым кечирсин. Адам дейт, ошо жакшылыкты гана сүйлөсүн дейт. Анан экинчиден дейт, ланна лисана закир бикулли лугатын, караңыз, экинчиден эмнеге бир тил берди? Мун экинчи жакшылык жагы. Ар бир тилде, кыргыз тил, өзбек, казак, инглиш мисалы, френч, французский, Дечланд, немецкий. Кайсыл тил болбосун, кайсыл тил менен Кудай Тааланы эскерсе, бардыгы эле бир нерсе келип такалат, ал Алла Тааланы эскерет дейт. Ошон үчүн бир тил берилген. Тили, мейли тил кандай көп болбосун, 200-дөн ашык тил болбосун, бардыгын максат кылганы бирөө эле, мусулман болуп зикир кыла турган болсо, Алла Тааланы мактап аткан болот дейт. Ошон үчүн бир тил дейт. Бейишке чыкканда да араб тили берилет, кээ бир хадистерде эскерилет. Араб тилди билбегендерге Кудай Таалам табият катары берет, ошонун тилинде деп, сүйлөлөт депчи. Жүрөк да ошондой дейт. Бирок бир эле жүрөк берилген экен да. Бир жүрөк берилген. Эки жүрөк болсо кыйын болуп калмак экен да. Буга бир убада берип, диге бир убада берип. Бирок көз тетири дейт, кулак тетири. Анткени булар көп. Эмнеге? Анткени адам укканда бир кулак жетпей калмак дейт. Эки кулак менен жакшылап уксун дейт, кунт коюп. Көз да ошондой жакшылап карап көрсүн дейт. Эки көз болгону бизде азыр бир эле көз иштетет деп айтат да кээ бир олиялар. Оң көз менен бирөөнүн жакшы жагын көрүш керек эле. Бүгүн бизде сол көз иштеп калган. Унан айдаганда оң фара иштебей калып, жараң сол фара иштегендей эле болуп атат да. Сол көз менен адамдын кемчилигин көрө. Биз өзүбүз деле кемчиликтүүбүз да туугандар. Демек өзүбүз кемчиликтүү болуп туруп, өзүнүн башындагы чөптү көрбөй, бирөөнүн башындагы төөнү көрдү дегендей кеп болбош керек экен. Андан кийин эмне үчүн жүрөктү деңизге окшотуп атат десе, деңиз чалкып жаткан түбү жок, ал түбү тайыз эмес, терең. Жүрөктүн да ичинде сыры терең болот экен. Эмнеге тилди кургактыкка окшотуп атат десе, тилге кургак сыяктуу сүйлөй берет экен да. Жөө чечен, кургак чечен деп коет. Ылгабай, акыл болбосо, иман болбосо, илим болбосо, адеп болбосо, ылгабай сүйлөй берет экен да. Ошон үчүн тилди кургактыкка окшотуп атат. Деңиз терең болгондо жүрөктүн катылган сыры да терең болгон себептен кыйын экен да. Жүрөктүн сырын билбейбиз да биз, тууган, туурабы? Өзгөчө аял затынын ыраазычылыгын алыш өтө бир мындай бир кыйындын кыйындыгы да. Эркектер тез эле ыраазы болуп калат экенбиз аялдан. Жакшынакай ачууң келип турса да бир көңүлүңдү жайкарып, манты жасап, жашламыч жасап койсо, көңүлүң жазылып кетет экен да. Көбүнчө эркектердин табияты. Аялдын ыраазы болуп атабы же наразы болуп атабы билиш бул табышмак экен. Аны билиш үчүн бир 1000 жыл эле жетпей калат экен да. Вроде ыраазы болгондой, бир карап турсаң наразы болгондой. Калсын аял ошондой окшойт дебегиле. Жок, мен жалпы адамдын табиятын айтып атам. My wife very good, very nice.